Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын жетекчиге жеке талап китебинен номер 14 сабак. Конфуцийдин тең салмактуу чечимдерди кабыл алуусу деген тема боюнча кеп болмокчу. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Конфуций кызматташкан бардык тараптардын көз карашы жана муктаждыктарын эске алып, адилеттүү, тең салмактуу чечим кабыл алууну жактаган. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Конфуций мамиле курууга, ымала маданиятына көңүл бурган. Ал мамилелердин маанилүүлүгүнө абдан маани берип, өз ара түшүнүү, уга билүү, колдоо, ачык баарлашууга, ошондой эле эмпатияга артыкчылык берген. Берилгендикти чыңдоо. Конфуций башкарууда, кызматташууда өз ара ишеним, берилгендик, туруктуулукту жогору баалаган. Өсүү, өркүндөөнү кабыл алуу. Конфуций өзүн өзү өстүрүү, тарбиялоо жана дайыма өзүн өзү өркүндөтүүгө маани берген. Үзгүлтүксүз өсүү, өркүндөө бул үзгүлтүксүз өмүр бою окуу, үйрөнүү, токпейилдик, токтоолук, момундук, олуттуулук менен башкаруу жана иштөө. Бул саптар Конфуцийдин философиясында жогору бааланган. Ал боюнча ар бир башкаруучу өзү жана айланасындагылар токтоолук, сылыктык, кечиримдүүлүк, кеңпейилдик, өз ара түшүнүшүү, момундук менен кызматташууга чакырган. Урматтуу угармандар, эсиңиздерде болсо, биз номер 12 видео сабагыбыздан бери Конфуцийдин жетекчилерге айткан кеп кеңештери тууралуу баяндап бердик. Ушуну менен кыскача Конфуцийдин ойлорун жыйынтыктайбыз. Эгерде кызыккандар болсо, дагы өзүңүздөр изденип, китептен дагы кошумча маалыматтарды издеп, өз билимиңиздерди өркүндөтсөңүздөр болот. Демек, Конфуцийдин мына ушул кыскача эле ойлорунан эле бардык деңгээлдеги жетекчилер абдан көп сабактарды алып, өздөрүнө корутунду чыгарып алса эң жакшы болот. Жетекчиге жеке талап китептин 25 беттен 28 бетине чейин Конфуцийдин башкаруучулук ишмердүүлүгү жөнүндө берилген. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.